Былтыр 5-6 октябрда ошол кездеги бийликтин башкаруусуна нааразычылыктан улам революциясы болуп бийлик алмашкан. Андан кийин бийликке Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келип, экөөнүн өлкөнү башкарып жатканына толук 1 жыл болду. Жаңы бийлик элге кандай убадаларды бергенин жана 1 жылдын ичинде аларды канчалык ишке ашырды? Акценттин бул жолку чыгарылышында айтып беребиз. Бул президент дагы башкалар сыяктуу эле такка отурар замат баш мыйзамды өзгөртүү керектигин айтып чыкты. Натыйжада Кыргызстан эгемендүүлүк алган тарыхында 10 жолу конституция өзгөртүлдү. Ал гана эмес, Кыргызстандын эли парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өттү. Буга жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып барат деген чочулоолорун айтып келишет. Парламентте депутаттардын саны 90го кыскарып, алардын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу шайлоо округтарынан келет. Кызыктуусу, мындай система тагыраагы мажоритардык, пропорционалдык, преференциалдуу система дүйнө жүзү боюнча жалгыз Кыргызстанда практикаланып жатат. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Долбоорго ылайык президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт, президенттин администрациясын, коопсуздук кеңешин түзөт жана башкарат. Мындан тышкары башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт, өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялай алат, мыйзам чыгаруу укугуна да ээ болот. Президент буга чейин журналисттерге сөз эркиндигин коргоону убада кылганы менен, бирок азыркы бийликтин тушунда сөз эркиндигине каршы тенденция башталды. Президент фейк аккаунттарды жабуу боюнча мыйзамга кол койгону менен, юристтер жана медиа эксперттер бул мыйзам долбоору фейктерге каршы күрөшүүгө салым кошпой турганын айтып келишет. Алардын пикиринде бул мыйзам сөз эркиндиги үчүн түздөн-түз коркунуч жаратат. Жаңы бийлик тактыга отурганга чейин өлкөнү талап тоногон коррупционерлер жоопкерчиликке тартылаарын убадалаган. Чындыгында жаңы бийлик четинен коррупция боюнча бир катар аткаминерлерге иш козгоду. Бирок алар жоопкерчиликке тартылбай, келтирилген чыгымды мамлекетке кайтаруу менен жоопкерчиликтен кутулуп кетишти. Жапаров бийликке келгенде Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу боюнча да сөз берген. Учурда Кумтөр алтын кенин убактылуу тышкы башкарууга алуу сунушталып, учурда компанияны Теңиз Бөлтүрүк башкарып жатат. Азыркыга чейин соттук териштирүүлөр жыйынтыктала элек. Өткөн жума Ташиев бул боюнча Женевада өткөн жыйынга катышып келгенин айтып, бирок бир тараптуу жыйынтык бул электиги айтылган. Бул президентта башкаларда эле туугандарын бийликке жолотпой турганын элге убадалаган. Тилекке каршы Садыр Жапаровдун бийликке келген соң кудалары чоң кызматтарды аркалай баштады. Бирок коомчулуктун басымынан кийин алар кызматтан бошотулду. Ушундай эле жагдайда Камчыбек Ташиевдин баласы да жергиликтүү кеңешке депутат болуп келип, аз убакыт ичинде кайра мандатын тапшырды. Үй бүлөлүк клан, саясий клан, бизнес клан жана криминалдык клан. Кыргызстанда кландардын бардык түрлөрү бар. Кландык система жана анын таасири Кыргызстанда бир эмес 2 ирет инкылапты жараткан. Ага карабастан кландык система жоюлган эмес. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандагы белгилүү 5 кландык топту талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Кыргызстандын эгемендик тарыхында Акаевдин дору үй бүлөлүк кландык, ал эми Бакиевдин дору криминалдык кландык катары сыпатталып келет. Саясий серепчилер Атамбаевдин башкаруу маалында үй бүлөлүк кландык башкаруу фактору болбогону менен мурунку президент бийликке өзүнө жакын, ишенимдүү адамдарды тартканын айтып келишет. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун башкаруусун үй бүлөлүк кландык режим деп биринчилерден болуп айтып чыккан. Баарыңардан кечирим сурайм. Ömür boyu үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Түбү кара кулжалык Жээнбековдордун үй бүлөсү түштүктө абройлуу, таасирдүү күчтөрдүн катарына кирип келгени белгилүү. Жээнбековдордун үй бүлөсүндө 11 уул кыз тарбияланган. Ичинен 3 агайыны саясатка жигердүү аралашып келишет.
Бир эле маалда 3 башка бийлик бутактарында отурушкан. Алсак 2016 жылы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка дайындаларда Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин төрагасы болчу. Агасы премьер-министр болгон күнү спикерликтен кетип, бирок парламентте депутат бойдон калган. Ал маалда алардын агасы Жусупбек Шарипов Кувейтте элчилик кызматта отурган. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы президент болуп шайланганда анын иниси Асылбек Жээнбеков депутаттык мандатынан баш тартпай койгон. Ал эми Жусупбек Шарипов болсо Украинада, Молдовада жана Болгарияда элчи болууга жетишкен. Учурда Румынияда Кыргызстандын элчиси. Сооронбай Жээнбеков болсо экс-президент статусу менен азыр эмне менен алек белгисиз. Ал эми Асылбек Жээнбеков болсо кумтөр иши боюнча коррупцияга шектелип, убактылуу кармоочу жайда отурат. Бирок Жээнбековдордун кланы бир туугандар менен гана чектелбейт. Арасында куда сөк, күйөө балдары дагы бар. Мисалга Сооронбай Жээнбековдун Бактыгүл аттуу кызы жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин Атабек аттуу уулуна турмушка чыккан. Алиярбек Абжалиев жогорку кеңеште Республика Ата журт фракциясынан депутат болуп отурат. 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин дал ушул Алиярбек Абжалиев Өмүрбек Бабановдун Республика Ата журт партиясынын төрагалыгынан кетишине көмөктөшкөн деген уудуу кептер тараган. Мындан сырткары Алиярбек Абжалиев үстүбүздөгү жылы мыйзамсыз баюуга шектелип Кыргызстандан чыгып кеткен. Бирок июль айында өлкөгө кайтып келип 20 миллион сом айып төлөп бергенден кийин парламенттин отурумдарына катышып жүрөт. Кактус Медиа и фактчек KG провели громкое совместное расследование. Они выяснили, что семье депутата Алиярбека Абжалиева принадлежит целая бизнес-империя. Асылбек Жээнбековдун кудалары дагы кур жалак отурушкан эмес. Абибилла Тагаев Жалал-Абад шаардык кеңештин депутаты болууга жетишсе, анын бир тууганы Мураталы Тагаев 2018 жылы Жалал-Абадтын мэри болуп шайланган. Дал ушул кишилерге күйөө бала болгон Асылбек Жээнбековдун тунуулу Норузбек Шарипов Газпром Кыргызстан компаниясында иштерин 2 жыл мурун Кактус Медиа порталы жазып чыккан. Ничего не подобно. Будага жашабай жатып менден өткөн окуй көрүнөт. Өз кезегинде Жусупбек Шариповдун күйөө баласы дагы кыйын чыккан. Анын Кызжыбек аттуу кызынын күйөөсү Адыл Каниметов 2018 жылы Ысык көлдүн Каракол шаарына мэр болуп дайындалып, былтыркы парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо кызматынан бошоп калган. Анын атасы Жанкороз Каниметов дагы убагында жогорку кеңештин депутаты болгон. Бирок 2020 жылы пневмония дартынан көз жумган. Жээнбековдордун эң улуусу Кантөрө Токтомаматов, экономика илимдеринин доктору, академик, профессор, саясаттан алыс жүргөн айтылат. Ал 2017 жылы көз жумган. Жалал-Абадтагы эл аралык университетти көп жылдар бою башкарып, окуу жайга анын аты ыйгарылган. Азыр кандай айтсак жарашып турган маалда билгенибизди жасап биз дагы бир дүңктеп алганыбыз бар. Кантөрө Токтомаматовдун кызы Нурзат Токтомаматова дал ошол эл аралык университетте бүтүндөй бир кафедраны жетектейт. Ал эми Айжамал аттуу 32 жаштагы кызы ошол эле атасынын ысымы ыйгарылган жогорку окуу жайында проректор. Жогорку кеңеште Кантөрө Токтомаматовдун дагы кудалары бар. Тагыраагы кудагыйы. Ал Айнура Осмонова, КСДП фракциясынан депутат айым. Жээнбековдордун дагы бири Жыргалбек Жээнбеков, бизнесмен. Осо Чекит KG порталынын маалыматына караганда, ал жер жемиштерди дүңүнөн сатып оокат кылат. Ал эми бул үй бүлөнүн эң кенжеси Искендер Жээнбеков 28 жашында Ош облусунун прокурору болууга жетишкен, бирок көп узабай көз жумган. Дагы бир чуулгандуу клан Матраимовдор. Матраимовдордун үй бүлөсү Кыргызстандын түштүгүндөгү эң таасирдүү фигуралардын бири болуп саналат. Бул үй бүлөдө баш аягы канча бир тууган бар, так маалымат жок. Бирок ачык булактарга таянсак 5 уулдун аттары аталып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Матраимовдордун бирөөсү экс-президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы компаниясын каржылаган деп ишара кылган. Жылдыра сүйлөп сен дагы бостон жылаанын башын чыгарчы болдуң, понимаешь? Матраимовдордун эң улуусу Искендер Матраимов
59 жашта. Жогорку кеңештин депутаты. Парламентке 2015 жылы шайланып келген. Жогорку кеңеште укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасынын орун басарлыгын аркалайт. 4 баланын атасы. Эниси Райым Матраимов боюнча журналисттик иликтөөлөр жарыяланганда эл алдында дал ушул жогорку кеңештеги агасы бир тууганын коргоп чыккан. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Фин полициянын жетекчиси. Siz ушундай деп информация бердиңизби? Ошо махинацияга Матраимовдун үй бүлөсү аралашкан деп. Кандай информация берген жокмун. Анда эмне жазсаңар эми азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар азаттыкта? Мен силерден суроо бергим келет ушу. Ушуну силер берип атасыңарбы? Силер онлайн менен түз берип атасыңар да, туурабы? Мен бардыгына массалык маалымат каражаттарын баары менен бүгүнкү күндө тегиштеп аттым. Ким кандай суроо берсе баарына берип атам. Искендер Матраимов өткөн парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен чыккан. Партиянын алдыңкы тизмесинде депутат Искендер Матраимовдон сырткары Матраимовдардын өкүлү адвокат Канатбек Азиз жана Исмаил Матраимов фондунун өкүлү журналист Элнура Алканова да бар болчу. Өткөн жылы октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы 2-чи орунга ээ болгону менен анын жыйынтыктары жокко чыгарылган. Матраимовдардын дагы бири Тилекбек Матраимов, 54 жашта. 2012 жылдан бери Ош облусуна караштуу Кара Суу районун жетектеген. Бирок былтыркы парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо 6 октябрда Тилекбек Матраимов Кыргызстандан Өзбекстанга качып, чек араны мыйзамсыз кесип өтүп бара жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Болгондо дагы аны өзбек тарап кармап алып Кыргызстанга өткөрүп бергенин УКМК кабарлап чыккан болчу. Ошол эле 2020 жылдын 6 октябрында ал ээлеген кызматынан бошотулган. Көп узабай 15 октябрда Ош облустук соту аны үй камагына чыгарган. Бул төлөгөн айыл өкмөтүн Тилек Матраимов баштагандан бери бул жактын баары развал болуп кеткен. Ал законсуз жер берүү анын бүт баарын эми кайталап отурбайм. Ага инелердин дагы бири Исламбек Матраимов, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана мамлекеттик кызматынын ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгынын мурунку жетекчиси. Эске салсак, дал ушул кызматка Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү боюнча тапшырма берилген болчу. Каржы полициясы болсо кызыкчылыктардын кагылышы жок деп какшап келген. Акыры Исламбек Матраимов, Райым Матраимов боюнча жасалган журналисттик иликтөөдөн кийин 2019 жылы жумушунан кетүүгө аргасыз болгон. 2018 жылы ал жана аталган мекеменин бир катар кызматкерлери ак ниет жана үлгүлүү кызматы үчүн жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Матраимовдардын үй бүлөсүндөгү дагы бир киши Русланбек Исмаилов. Ал боюнча маалымат өтө эле аз. Русланбек Исмаил Матраимов атындагы фонддун жетекчиси жана бирден бир түптөөчүсү. Эске салсак, дал ушул фонд 2019 жылы 1 май күнү Кара Сууда турнир уюштурган. Бул иш-чарага ал маалда биринчи вице-премьер-министр болуп турган Кубатбек Боронов, мурунку спикер Дастан Жумабеков, ошол учурда вице-спикер Мирлан Бакиров, Нариман Тюлеев, Ахматбек Келдибеков аттуу саясатчылар, Жанар Акаев, Руслан Казакбаев, Тазабек Икрамов, Алтынбек Сулайманов, Абдывахап Нурбаев, Канат Исаев, Алмамбет Шыкмаматов, Талант Мамытов, Алы Карашев жана башка дагы ондогон депутаттар барышып, коомчулуктун кескин сынына кабылышкан. Белгилей кетсек, Русланбек Исмаилов спорттук ишмердик жүргүзгөн РМ ЖЧКсында негиздеген. Бардыгыңыздардын байрамыңыздар менен Райым ата фондунун келечекте Райым атада фонду болот. Исмаил ата фондунун, Исмаил атанын балдарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Матраимовдардын ичинен эң эле белгилүүсү Райымбек Матраимов, 50 жашта. Коомчулукка Райым миллион деген каймана аты менен таанымал. Мурдагы бажы кызматкери 2013-2015 жылдары Ош бажыканасын жетектеп, кийин мамлекеттик бажы кызматынын орун басарлыгына дайындалган. 2017 жылдын ноябрында ишенимден тайганы үчүн ошол убактагы премьер-министр Сапар Исаков тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын орун басарлыгынан алынган. Матраимов кызматтан алынышын мыйзамсыз деп табылышын жана кызматына кайра коюлушун талап кылып сотко кайрылган. Министрлер кабинетинин каршылыгына карабастан Матраимов Бишкек шаардык соттон утуп кеткен. Нойгутупту коркутуп үркүтүп опузулай баштайт понимаешь? Райымбек Матраимов коррупция боюнча айыпталган. Ал тергөө менен кызматташууга барып, өз күнөөсүн мойнуна алган. Бул себептүү сот аны үйүнө кое берип, банктык эсептерин камактан чыгарып, ага болгону
260 миң сом өлчөмүндө айып салган. Өз кезегинде Матраимов мамлекетке келтирген чыгымдын ордун толтуруу үчүн 2 миллиард сом төлөгөн. 1 миллиард 400 миллионун акчалай, калганын бир соода борбору жана 9 батир менен кутулган. Уулкан Тургунова Райымбек Матраимовдун жубайы, өзүн Аманда деп атап жүрөт. Жолдошу экөөнүн байлыгы тууралуу факт-чек чекиткейчи сайты иликтөө жасап, алардын соц тармактардагы жеке баракчаларында жарыяланган сүрөттөр аркылуу өтө кымбат жана асемдүү буюмдарын, мүлктөрүн эсептеп чыккан. Иликтөөдө кол саатынын баасы эле 2,5 миллион сомдон ашаары айтылган. Мындан сырткары алардын кымбат баалуу мүлктөрү, батирлери сүрөттөрү менен кошо жарыяланган. Матраимовдор бул пентхаусту канчага сатып алганы белгисиз. Бирок ошол эле имараттагы дал ушундай пентхаустун азыркы сатыкта турган баасы 1 миллион долларды чапчыйт. Уулкан же Аманда Тургунова бул апартаменттин сүрөттөрүн жарыялаган маалда анын күйөөсү Райымбек Матраимовдун мамлекеттик кызматтагы расмий маянасы 1000 доллардын гана тегерегинде болчу. Анын декларациясында бул апартамент тууралуу бир да сөз жок. Көп узабай АКШ Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы кара тизмесине киргизип салган. Магнитский акты боюнча кара тизмеге аларды АКШнын каржы министрлиги кошкон. Эске салсак, бул маалыматка улай эле Райымбек Матраимов фамилиясын Исмаилов деп, ал эми аялы Уулкан Тургунова Сулайманова деп өзгөрткөнү тууралуу маалымат чыккан. Дагы бир клан Алиарбек Абжалиевтердин үй бүлөсү. Жогоруда айткандай эле Сооронбай Жээнбековдун жакын кудасы, жогорку кеңештин депутаты, убагында бажы кызматында дагы жетекчилик кызматтарда иштеп кеткен. Парламентте Республика Ата Журт фракциясынан отурат. Установлено, что он, являясь депутатом, а также используя свои родственные отношения с экс-президентом, активно вмешивался в работу госорганов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов. Анын баласы Атабек Абжалиев Сооронбай Жээнбековдун кызы Бактыгүлдүн жолдошу, өкмөттүн сырткы саясат бөлүмүндө иштеген. Дагы бир уулу Темирлан Токобеков 2016 жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ошол эле Республика Ата Журт партиясынан мурун түстүү металлдарды иштеткен Сапаткен сервис компаниясына ээлик кылганы айтылып келет. 2017 жылы май айында ал мектеп окуучуларына жол эрежеси боюнча сабак өтөм деп жолугушууга толугу менен караңгылатылган Мерседес менен келген. Болбосо автоунааны толугу менен караңгылатууга мыйзам жол бербейт. Ал эми 2019 жылы 7 июлда Чолпон Ата шаарынан алыс эмес жерде автокырсыкка учураган BMW жана Lexus үлгүсүндөгү унаалар сүзүшүп, кырсыктын кесепетинен Lexus автоунаасынын айдоочусу менен жүргүнчүсү окуя болгон жерден жан берсе, дагы экөө ооруканада көз жумган. Автокырсыкка кабылган BMW автоунаасынын ичинде жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин баласы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков да болгон. Анын баш мээси чайкалып, жамбаш сөөгү сынган. Алиарбек Абжалиевдин Ихтияр Абжалиев аттуу агасы дагы бар. Ал бажы кызматынын полковниги болот. 2018 жылы Альфа Телеком жабык акционердик коомуна бөлүм жетекчи болуп дайындалган. Бирок коомдогу сын пикирлерден кийин ал кызматта болгону бир күн иштеп, кайра арызын жазып кетип калган. Ол жолусунбу Батыр? Жок, байбиче, жолум болбой калды. Жумабековдордун үй бүлөсү дагы өзүнчө бир кланды түзөт. Алар ким десеңер, Дастан Жумабековду тааныбаган киши болбосо керек. Дастан дегенде Дастан заводу деп сүйлөсөңүз. Дастан Далабаевич отурат, мен отурам. Түшүнүк болуп калып атат. Дастан заводу сөз түрдө. Жумабековдордун үй бүлөсүндө 5 уул 4 кыз бар. Дастан Жумабеков эң кичүүсү. 2010 жылы жогорку кеңешке Ата Журт партиясынан өткөн. 2015 жылы Кыргызстан фракциясынан депутат болуп, спикер болууга чейин жетишкен. Франкфурт на Майне деген шаардын атын атай албай элдин эсинде калган. Ушул жылдын июль айында Талас облусунун Көкбөрү федерациясын жетектеп калган. Ал Көкбөрү оюну тууралуу сөз сүйлөп, токулган атка келгенде жанындагы жигитага жардам кылып буттан таяган. Кечинде социалдык тармактарга тараган видеодо Жумабековдун бир нече аракетинен майнап чыкпай, соңунда аттан түшүп кеткендей элес берет. Жумабековдордун үй бүлөсүнүн эң белгилүүсү Сабырбек Жумабеков, дүйнөгө аты чыккан хирург. Көп жылдан бери травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун жетектеп келет. 2010 жылдан 2011 жылга чейин саламаттык сактоо министри болгон. Анын Салморбек аттуу баласы бар, 36 жашта. Убагында УКМКнын коррупцияга каршы кызматында иштеген. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында ал УКМКнын Бишкектеги башкармалыгына жетекчи болуп дайындалган. Сен шебиң менен сүйлөштүң, жакшы адам. Эми аны кеп кылбай эле коелу. Сен мояктын тартибин
жакшылап жаттап ал. Ага инилердин дагы бири Алмазбек Жумабеков, милициянын полковниги, 49 жашта. Мурун ал Талас облусунун ички иштер башкармалыгында жетекчи болчу. Ушул жылдын февралынан тартып, Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп иштейт. Замирбек Жумабеков, 40 жашта. Мурун Талас облусунун Бакай Ата районунун прокурору болуп иштегени белгилүү. Учурда Жалал Абад облусунун Нокен районунун прокурору. Сен мурунку жумушуң эмес бияк. Жумуш оор. Ошондуктан алынган тапшырмаларды убагында так жана таамай аткарышың керек. Кечикмей жок. Коллектив арасында бөлүнмөй жок. Эстебек Жумабеков, 54 жашта. Мурун Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүндө жетекчи болуп иштеген. Алардын дагы бир Канатбек Жумабеков аттуу бир тууганы бар, 48 жашта. Бирок ал тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Жумабековдордун башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы бизнеси бар. Алардын эже карындаштарына дары-дармектерди дүңүнөн сатуу боюнча фирмалар катталган. Ири кландардын дагы бири Салымбековдордун үй бүлөсү. Алар Кыргызстанда бизнес империясын түзүшкөн. Алардын башында Аскар Салымбеков турат. Борбор Азиядагы эң ири базар Дордойдун ээлери. Аскар Салымбековдун жалпысынан 6 баласы бар. Биринчи жубайынан 2 уул, экинчи аялынан 2 кыз, 2 эркек. Кимде ичтиң эле күлүм калды. Көрдүңбү? Жалгыз бөлтүрүңө дагы чөлтөбө кошулуп, үйүң бөлтүрүктөргө толуп калды. Ачык булактарга таяна турган болсок, Аскар Салымбековдун өзүнө дээрлик 13 ЖЧК катталыптыр. Тагырагы 13 компания. Балдарынын дагы толгон токой бизнестери бар. Алсак Улукбек Салымбеков аттуу 44 жаштагы уулунун 15 компаниясы бар. Куат Салымбеков аттуу уулунда болсо 10 компания катталган. Ал 29 жашта. Аскар Салымбековдун Мамытбай Салымбеков аттуу агасы дагы бар, 74 жашта. Анын үй бүлөсү бул кландын дагы бир бутагын түзөт. Аскар жана Мамытбай Салымбековдор парламентте 2 ирет депутат болууга жетишкен. Партиядан чыгарганы калган го? Айыбың жок болсо эмнеге чыгарат? Чындаса чыгарып ийет. Учурда Мамытбай Салымбеков бизнесмен Алек. Анын атында дагы 10 компания катталган. Анын Жумабек Салымбеков аттуу уулу бар. Ал Бишкек шаардык кеңештин депутаты. Дордой ассоциациясынын вице-президенти. Мындан сырткары анын атына 13 компания катталган. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Нурзат Осмонова анын жубайы болот. Салымбековдор түзгөн компанияларда башка дагы көптөгөн тууган уруктар иштешет. Белгилей кетсек, Аскар Салымбековдун бизнестен сырткары Эмгек саясий партиясы жана өзүнүн атындагы жогорку окуу жайы дагы бар. Белоруссиянын аналитикалык порталы Аскар Салымбековду эң бай бизнесмендердин катарына кошуп, анын байлыгын 2016 жылы 1,5 миллиард доллар деп баалаган. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстандагы көрүнүктүү 5 кландык топторду талдап чыктык. Эгер сиздин пикириңизде дагы башка саясий кландар бар болсо, анда комментарийге жазганды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, кызыктуу жаңылыктардан артта калбаңыз. Көрүшкөнчө.